Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бул акыркы жума аябай бай болуп атат ушул болуп аткан окуяларга. Белгород, Брянск, Курскта контртеррордук ошол режим, абал жарыяланды. Албетте бул нерсе азыр баары бүт дүйнө жүзү боюнча англис тилинде, немис тилинде, араб тилинде бүт ушул маалыматтык талаалардын баары ушуну менен тыгыз толгон. Дисклеймер кичинекей. Албетте бул деген менин жеке ишим, жеке берген маалыматым көрүүчүлөрүмө. Андан сырткары ушул мурунку жаңылыктардан жаңыртып өтсөк, азыркы күнү ушу Шойгу Иранга барып келген дейт. Шойгу Иранга барып келип, С-300, С-400 системаларды Орусиядан Иранга сатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Канча бир көлөмдөгү ошол системалар жиберилген дейт. Бирок баягы кошумча чалгындар айтып атат, Иран 2 айдын ичинде кандайдыр бир себептер менен ядролук куралды бүтүрөт, 2 айдын ичинде буларда даяр болот деген маалыматтар да келип атат. Демек бул Израилге бүгүнкү күнү кол салбаганы, балким ошол нерсени күткөнү болуп жатат да. Ким билет эмне болор, балким Израилге ядролук курал колдонулат Иран тарафынан. Буга даяр болгонго чейин дагы 2 ай бар деп серепчилер айтып атат. Сауд Аравиянын башчысы айтып атат, Израиль менен кое турган баягы Соломон келишимдерине, тынчтык келишимин кое турганга кандайдыр даярдык иштер өтүп жаткан. Анан ушул иштер үчүн менин өмүрүм тобокелчилик астында деп айтып жатат. Ошол Мухаммед бин Салман Америка Коштун Штаттарынын конгрессине ушундай маалымат берип жатат да. Ушундай кооптуу нерсе экен да. Израиль менен тынчтык келишими үчүн муну өлтүргөнү жатышыптыр кайсы бир күчтөр, өлкөнүн ичиндеги күчтөр. Анан кошумча дагы Украинаны билесиздер, биринчи кирди эле, 10 күнгө жакындап баратат бул окуя. Суджаны ушинтип курчап алды эле. Анан ушундай картасын осинтерлер тарта башташты. Осинтерлер бүт жаңылыктарды алып, сүрөттөрдү, видеолорду алып, аларга таянып, ушул бүт карталарды тартып атышат. Ушундай баягы ар бир көрсөтүлгөн нерсени ушинтип сүрөттөп берип атышат. Ушуну токтотуп окусаңар болот англис тилинде. Анан акырындап ошо согушуулар бул жума ичинде ушундай болуп атты. Курскка кирип келишти, билесиздер, Суджага киришти, Суджаны басып алышты. Украин күчтөрү бул деген жаңы тарыхта болбогон нерсе болуп атат. Мындай нерсе бирде жолу болгон эмес. Ядердик эмес өлкө, ядердик өлкөнүн территориясын алып атат да. Акыркы маалыматтар боюнча, мисалы үчүн расмий Орусиянын каналдарын көрүп аткам. А жерден айтты эле, баягы губернатор Курстун 28 ошо айыл жана шаарчаны басып алышты деп, анан 44 километрге киришти деп. Бирок акыркы маалымат боюнча, Сырский өзү айткан маалымат боюнча дүйнөлүк бүт гезиттер, бүт булактар жазып чыкты. Булар деген 1000ден ашык чарчы километрди басып алышты. Анын сырткары украиндиктер 74төн ашык ошо шаарчаны жана айылчаны басып алды. Кечээ эле мисалы үчүн 3 айылды дагы басып алды кошумча да. Бул негизи тез болуп жаткан жортуулуу токтоду дейт, бирок басаңдаса дагы ДРГлер, баягы ошо диверсиялык группалар, топтор баары бир иштеп атышат. Күндөн күнгө 1 километрден 100 метрден басып алып атышат деп айтылып атат да. Ушул мисалы үчүн картада көрсөтүлгөн кызыл нерселер бул деген согуш, баягы кагылыштардын белгилери. Ушул жерде ушундай кагылыштар болуп атат. Эң негизгиси бүт баягы дүйнөнүн маалыматтык булактары жалпы айтуусу боюнча баары Украинанын ушул спецоперацияны даярдоодо OPSEC деген нерсени жасаганын мактап жатышат да. OPSEC деген бул Operational Secret деген, бул эмнени билдирет? Бул деген толугу менен бул ар бир жасай турган ишин булар толук секретте кармашыптыр да, толук сыр кылып туруп чыгарбашыптыр. Бир да блогер жазган эмес, бир да жарандар жазган эмес. Орусиянын атайын кызматтары билген, бирок алар ишенбей коюшкан да, мисалы үчүн чара көрбөй коюшкан деп айтып атышат. Америка Коштун Штаттарынын сенаторлору эч ким билген эмес. Башка өлкөлөрдө баягы Польша, Германия, Британия эч ким ушу Украина ушуну жасай турганын билген эмес. Эгерде билишсе, жарыяшмак, бүт гезиттерге жазып чыкмак, анан токтоткула, антпегиле деп жазмак да. Мурун эле антып аткан баягы биздин куралды Орусия колдонбогула деп аткан. Булар болсо унчукпай жасап салды да. Иштин баарын унчукпай жасап салды. Ушуга баягы атырылып, силер бизди уккан жоксуңар, силер биз менен макулдашкан жоксуңар деген ордуна дүйнө жүзү баары кайра Украинага даңк ырдай баштады да. Азаматсыңар, укмушсуңар деп.
Украинага каршы чыккан сенаторлор Билли Грэм ушу Украинага келип, Киевке келип мактап кетти да. Анан таң калышты да, булар уткан адамдарды макташат экен, уткан адамдарды колдошот экен, утулган адамдарды тебелешет экен да, ушундай да. Утулуп атканда бар бутун арчып баштаган америкалык чоң баягы сенаторлор, конгрессмендер азыр утуп баштаганда, у территорияны алып алганда кайра мактап, ырдап демеле майрамдап жүрүшөт да. Анан ошо Украина Медведевдин дачасын курчалыптыр, баягы осинтерлер караса Медведевдин дачасы жүрөт да, макта аябай мындай тим эле өзүнчө хан сарай да, ошол хан сарай Курскта экен. Ошонун жанына жакындап калышыптыр. Украиндиктер басып алды, басып алган жокпу айтып албайм, бирок басып алып элек окшойт. Анан акырындап ДРГлер Украинаныкы жылып атышат. Бул жерде срочниктер баягы негизи Украинанын маселеси эмнеде болгон? Донецк, Луганск, Покровск деген ошол багыттардан Орусиянын армиясынын жеңип аткан, ар бир километр күн сайын басып аткан болуп аткандыктан ошолорду ошол жерден токтотуу болчу. Бирок негизи бүгүнкү күнү алар токтогон жок. Донецкте кайра эле күчөп атат. Аябай катуу баягы басымды көтөрүп атышат Орусия. Ал украиналыктар болсо баягы албетте армиядан каршылык көрбөй Курсктан ээн эркин жүрүп атышат. Аларга каршы Ахмат батальон Чечняны чыгарышты. Курск ичиндеги баягы срочниктерди мындай жөнөкөй призыв менен чакырылган аскерлер, жаш балдар, 20 жаш, 19 жаш балдарды каршы чыгарышты. Аларды былчылдата өлтүрүп, калгандарын ошол курал жок, снабжение жок, командир жок, таджриба жок, ушундай балдарды азыр бүгүнкү күнү Украина кайра ошо туткунга алып атат. Бүгүнкү күнү 2000 кишиге чейин туткунга алды деп айтылып атат да. Анан логистиканы кесип атат Украина. Албетте ошол Курск өрөөнү аркылуу, аймак аркылуу Орусияга, Донецкке, Луганскка жана Белоруссияга темир жолдор кетет. Ошол логистиканы кескилеп атат Украина. Мисалы үчүн темир жол көпүрөлөрүн жардырып атат, хаймарс менен чабып атат, тешип жешиттирип атат, кээ бир темир жолдорун жардырып атат, же болбосо баягы буруп атат. Анан ушунун аркасы менен Луганск менен Донецкке болуп аткан мындай кайсы бир көлөмдөгү снабжение, камсыздоо токтотулду да. Токтотулуп, ал жерден бүгүнкү күнү айтып атышат, ал сезилип атат да. Мисалы үчүн атуулар азайып атат. Анын сырткары ошо баягы Белоруссия менен болгон жана ички Орусиянын ичиндеги темир жол бүттү баягы алып баруулар толугу менен парализация шалгылдырылды да, токтотулду. Анан картасы мынтип өстү эле биринчи күндөрү, 10 күн мурда. Анан азыркы күнү дагы ушул осинтерлер баягы ошо калыс деп айтылган аскерий серепчилер байкашты. Ушул согуш болуп жаткан Украинанын ар бир жергеси ушундай из космостон көрүнө баштаптыр да. Мисалы үчүн Украинаны көрүп атасыздар, бул күрөңүрөк жактары, бул деген чөл болуп кеткен, адыр болуп кеткен, баягы толук менен от менен жана жардыргыч заттар менен мындай казылган жана айдалган ушундай жер көрүп атасыңар. Үстү жагында, ылдый жагында Орусиянын талаалары, өйдө жагында Украинанын талаалары, ортосунда адыр да. Ошо согуштун изи космостон да көрүнө баштаптыр мынакей. Карасаңыздар, ар бир ошо Украина менен Орусиянын ортосундагы чек ара, согуш активдүү болуп жаткан чек ара ушундай көрүнүп калыптыр космостон. Анан Украина улантып атат. Мисалы үчүн мурда күнкү чабуулар болду. Рыльсктен мисалы үчүн чоң Орусиянын колоннасын жок кылды булар. Бир учурда аябай бир батальон өлдү дейт. Анысы аз келгенсип, так ушундай нерсе дагы 5 жолу кайталанды. Бул деген Орусиянын милитари блогерлери, согуш блогерлердин айтуусу боюнча Орусиянын армиянын командирлеринин чоң кылмышы. Анткени булар деген колонналарды тыкыз машинени биринин артынан бири кылып туруп ушундай уда жиберип атышат согуш майданына. Албетте Хаймарстын көп снаряд кетпей эле баары өлүп атат да. Ушундай 5 жолу ушундай колонна өлтүрүлдү дейт. Батальондон өлтүрүлдү дейт. Ушул кайталанып атат дейт. Анан буларды эчтеке үйрөтпөй атат дейт. Ошол тарыхта алгачкы жолу НАТО техникасы Орусияга кирип келди. Канча жолу мен деген Орусиянын телеканалдарын күндө көрүп жүрүп, дайыма РЕН-ТВден, биринчи каналдан укчумун да. Ошо НАТО бизге кирет, биз аларга чара көрүшүбүз керек. НАТО бизге кирип келет өзүнүн техникасы менен, НАТО бизге жакындап атат, НАТО менен бир күнү согушабыз деп канча жыл айтышты. Көрсө, бул дүйнөдө бирдемкени көп нерсе кайталасаң, көп жолу кайталасаң, ошол нерсе жашоого айланып кетет турбайбы? Мен ушуну түшүндүм да, мисалы үчүн. Силер эмне түшүндүңөр? Телевидениеден тынбай айтып атты эле, мынакей
тилеген тилектери орундалды да НАТО чын эле кирип атат. НАТОнун техникасы украиндиктер менен кошо. Бирок кээ бир баягы материалдарды карасак, чын эле арасында америкалык, башка элдин баягы башка өлкөлөрдүн, британиялык, израилдик мурунку жоокерлер арасында баягы согуш иттери деп коебуз, согуш кабыландары деп коет. Ошол арасында жүрөт, чын эле катышып жүрөт да. Ошол асинтерлер бул жөнүндө көрсөтүп атат. Ушинтип жаңы танктарын өрттөп атышат, мындай трофей кылып басып алып атышат украиндиктер. Анан ошол танктарды кайра Орусияга каршы колдонуп атышат да. Азыркы 2 күн мурдагы чабуулдардын издерин маяктан карасак, мынакей Украина акырындап баягы обход кылып атат да, баягы астында мындай чоң аскерий түзүмдөр жок, ошон үчүн ошол алдыга жылып туруп акырындап оңго солго буруп, ДРГлер акырындап баягы фронт чек арасына жакындап атышат. Фронт акырындап баягы фронттогу басып аткан Орусиянын жоокерлерин артына, белине урганга даярдык болуп атышат да. Анан карта ушинтип өзгөрүп атат. Украиналык ДРГлер акырында Курсктун 15 километринде токтошту бүгүнкү күнү. Жана ушул мурда күнү дагы 1 күн мурда ошол Орусияда Саваслейка, Балтимор жана Борисоглебскдин 3 аэродромго катуу дрондордун соккусун кылды. Дрондордун саны 300гө жакындады деп айтып атышат кээрлер 100дүн тегереги деп атышат. Ошол дрондор учуп барып туруп, көп дрону жолдон түшүрүлсө дагы ПВО менен калган дрондор өз максаттарына жетти. Жана ушул Су МиГ-31 деген ушул самолетторду кандайдыр бир мындай жапа чектерди да. Ал самолеттор кинжал деген ракеталар менен атат, баягы космоско учуп чыгып, стратосферадан кинжалды жиберет. Кинжал бул гиперзвук, гиперүн ракеталар. Анан Украинанын сазайын берген. Эч кандай ПВОга биринчи этапта жардам бербей жаткан. Анан патриоттор келген, патриоттор жардам бере баштады. Бирок украиналыктар ушул аябай жек көрөт да ушул самолетторду. Саваслейкадан ошентип соккуларды кылышты. Бул соккулар дагы көбөйтүп атышат. Украинанын дрондорду чыгаруу, өндүрүү системалары укмуш өнүгүптүр. Булар деген баягы конвейер да кылышыптыр. Булардын бүт өлкө боюнча ушундай мындай бир жерде топтолгон, баягы завод болсо заводду талкалап салышат Орусия. Ошон үчүн завод кылбай эле конвейердик бүт өлкө боюнча мындай чачыраган усталар жасап атыптыр да, ушул жыйнап атыптыр дрондорду. Анан дрондордун өндүрүү көлөмү аябай чоң деп айтып атышат бүгүнкү күнү. Анан албетте батыш прессасын карасак, дүйнөлүк прессасын карасак, Кытай прессасын карасак, аякта акырындап баягы Орусияга кичине күмөн санап калышыптыр. Мындай европалык түштүк батыш территорияларын Орусия жоготот деп имичтерди, ушундай күлкүмүштөрдү, сатираларды жасап башташты да. Албетте толугу менен наталык техника колдонулуп атат. Наталык техникага тыюу салды эле НАТО өлкөлөрү, бирок азыркы күнү кайра мейли колдоно бергиле деп кайра макулдугун берип атат да. Ошол Сырский барып фронтко катышып кетти, Курсктун ичине кирип кетти өзү да ошо. Ушундай стили ушундай экен. Бул деген согушканда Майдандын алдыңкы катмарында жүрөт экен, ушундай киши экен. Аны баары урушуп атты эле, Залужный да эмессиң, Залужный укмуш, сонун берелерки президент. А Сырский бул деген баягы касапчы деп, анткени Сырский баягы атакага жөнөтүп аткан украиндиктер, взвод менен өлүп атат украиндиктер деп аны көп критикалашты. Азыр болсо Сырский ушул менен Курск операциясынын аркасы менен баатыр болуп, кайра азыр ага мактоо ырлары угула баштады да. Баягы англис тилдик баягы массалык маалымат каражаттарда жана социалдык тармактарда, украин тилдик, орус тили керек жада калса, Орусияда да өзүндө да Сырскийди мактай башташты. Ушинтип украиндиктер баягы ДРГлер жүргөндө ушундай көк лентаны колдонушат экен. Жана ошо карта дагы эле өзгөрүп атат. Ошол атайын тынчтык жана согушту изилдөөчү институт ошол боюнча карталарды тартып атат күндө. Анан Лукашенко азыркы айтып калыптыр, келгиле эми сүйлөшүүлөрдү өткөзөбүз, эмнеге согушабыз, токтотолу деп акырындап айтып атыптыр. Бирок Лукашенко өз аскерлерин Украинанын чек арасынын жанында кыймылдатып атыптыр. Бул деген баягы Курсктан аскерлерди алып кайра Беларустун чек арасына жиберсин деген аракетте да. Орусия басым кылып аткан окшойт. Германия болсо IRST, LS системаларын дагы беребиз дейт ошол Украинага. Бул аябай жакшы баягы артиллериялык системалар, замбиректер.
булар деген бир жерде токтобой жүрүп бараткан жерден да атууга мүмкүнчүлүктү берет. 150 миллиметрдик снаряддар менен атат жана ошол атуу алыстыгы эгерде ракеталык реактивдик снаряддарды колдонсо, мисалы үчүн Экскалибур сыяктуу, бул деген 40 километрден ашышы мүмкүн. Орточо менен алганда 25-40 километрде атуу аралыгы. Ошо менен бирге мисалы үчүн орусиялык массалык маалымат каражаттарда Америкадан ушундай бир үй бүлө көчүп барыптыр. Биз деген гейлерден, ЛГБТден тажадык. Биз деген ушундай жөнөкөй үй бүлөлүк кандайдыр бир баалуулуктарга жакындайлы деп ушуну көчүп барыптыр да, ошондо көрүп атышат. Алгачкы жолу тарыхта ошол Германиянын теле берүүлөрүндө элестеткиле, Бундесвер бир кездерде баягы экинчи дүйнөлүк согушта Орусияга кол салган Бундесвер азыр 2024-жылы кайра ошол Курск операциясын Бундесвердин генералдары Германиянын телесинде ушунду талкуулап атышат. Элестеткиле, бул деген кандайдыр бир тарыхтын тамашасы. Анан дагы ушундай фронт өзгөрүп атат. Запорожныйге түшүп атат баягы украиндиктер. Акыркы болуп аткан жаңылыктар, кыймылдоолор, карталар тартылып атат. Ушундай болуп атат. Скороднаяга жакындаптыр. Белицада жүрөт элергелер. Курстун дагы 5 километрге жакындады. Ольговкага, Благодатнаяга жакындашты. Комаровкага жакындашты. Анан акыркы маалымат Коренева дагы басып алышты да ошол украиндиктер. Украиндиктердин алгачкы дергелери ушундай көрүнөт. Сүрөттөрү чыгып калды. Анан ошол Орусияда бүгүнкү күнү баягы НПЗлер жана темир жолдор буулгандан кийин Украина тарабынан бензинди экспорттоого тыюу салынып атат. Бул эмнени билдирет? Туугандар электромобиль ала элексиңерби? Алгыла, анткени биз деген льгота менен Орусиядан бензин алчубыз. Орусиянын өнөктөшү катары бизде запастар бар, албетте ал запастар узак убакытка жетет, бирок электромобилге өтүш керек да, анткени азыр бул нерсе жарыяланды. Бул эмнени билдирет? Жакында чын эле баягы бир кайсы убакыттын ичинде же бензин өтө кымбаттайт, же токтойт да. Токтогондо анда биздин өлкө балким Туркмениядан ала баштайбы, же башка Казакстандын бензинин ала баштайбы. Казактар айтып атат, биздин бензинди албай атасыңар деп таарынып жүрүшөт да. Алардын бензини Орусиянын бензининен да арзаныраак деп айтылып атат да. Бирок балким ошол казактар туугандардын бензинди ала баштайбыз да, ошондой нерсе болуп атат. Же болбосо электромобилдерге өтүш керек. Анан дагы украиналык ошол негизи учкучсуз учактары, ПВОлордун такыр тоотпой атат Орусияныкы. Анан негизи МиГ-31 ошол Саваслейкадагы дагы бир жолу жардырышты түнү. Дагы бир МиГ-31 космоско учуучу учагы, кинжал менен атуучу учагы талкаланды деп айтып атышат. Анан Орусия акырындап акыркы жаңылыктар ошо фронттон акырындап желдеттерин алып, солдаттарын алып, аскерлерин Курскка буруп жатышат да. Курсктан согушуулар күчөп атышат. Дагы баягы англис тилдик Twitterден карасак, X'тен карасак жазып атышат. Ветерандар, страйкерлер аябай жакшы машиналар дейт, ушундай диверсия кылганга. Брэдли страйкерлер, Абрамстар анчалык жакшы эмес дейт. Страйкердин жакшы жери бул жерде аябай жакшы тепловизор бар дейт. Анан аябай алыс аралыкка караган оптикалык системалар бар жана сырткы атуучу аспаптары толугу менен ошо телеметрия менен колдонулат. Ошо баягы пулеметчик отурбайт, пулемет менен атпайт. Аны атайын сервоприветтер роботтоштурулган да, пушкалары роботтоштурулган. Ушул нерсе страйкердин аябай жакшы нерсеси деп айтып жатышат да ветерандар, америкалык ветерандар. Анан негизи бир анекдот дагы айта башташты, ошол англис тилинен которулган. Мындай, билесиңер, экинчи дүйнөлүк согушту жеңиш үчүн Сталин ленд-лиз алган Америкадан. Андан сырткары дагы Британия аркылуу ушул ленд-лиздерди алганда дагы украиндиктерди колдонгон да, Германияга каршы, фашист Германияга каршы. Ушундай анекдот болуп атат. Окуп, орусчасын окусаңар күлсөңүздөр болот. Мындай дейт да, баягы Путин 10 күн болуп атат дейт, Курскту ала албай атат. Путин анан Сталиндин арабагынан сурап атат да. Сталин: ата, жардам бер, кеңеш бер, эмне кылам десе, Сталин айтат: мен деле кыл дейт да. Мен деген 43-жылы ошол Америка Коштуктарынан курал сурагам жана украиндиктерди фронтко койгом дейт да. Ушундай тамаша. Анан BBC дагы айтып атат, негизи Авитадан көрүп калышыптыр. Мисалы үчүн Орусия
акырындап баягы мигранттарды, биздин баягы жарандарды жана негизи бүт баарын жумушка чакырып атыптыр Авито аркылуу. Ушул траншеяларды жана Курсктагы ушундай окопторду казганга чакырып атышат да. Анан негизи Путиндин да айтуусу болду. Путин кандайдыр бир убада берди. Силер бизди такыр тотпой койдуңар, эми өзүңөр наалыгыла деп бир кандайдыр бир эскертүү бериптир да. Бүгүнкү күндө дагы айтып атышат, Путинге генералдар ошо каршы чыгып атат, ичинде дагы элитасы айтып атат, Владимир Владимирович, бийлигиңерди таштагыла, койгула бийлигиңерди, өткөргүлө жаңы кишилерге, кеткиле, тынчтык келишимди түзөлү деп атыптыр да. Анан дагы бир нерсени байкап калышты, бүт баягы маалыматтык булактарды карап жаткан серепчилер. Медведев экинчи өзөктүк курал менен мындай айтууларды айтпай калыптыр деген. Бул эмнени билдирет? Менин оюм боюнча булар чын эле тактикалык ядердик соккуну даярдап жатышат. Балким болот Курск ичинде, ким билет. Анан дагы ошо маалымат боюнча азыр украиналык дэргэлер Белградка да кол сала баштаптыр. Белграддын жанында аябай чоң аскерий түзүмдү бир нече бригадан, 25ке чейин бригаданы топтоду деп кээ бир серепчилер айтып атат. Анан ошол Белградтан даярданып атышат. Орусиялык оппозиционер Невзлин айтып атат, негизи баягы Орусия чын эле баягы Украина өзүнүн максатына жетип атат. Орусия басымды Донецк менен Луганскта азайтып атат деп айтып атат. Анан бүт ушул баягы бүт армияга барбайм дегендердин баарын жыйнап туруп, ошо президенттерди даярдап атат да, Курскка киргизип атат бири-бирине бригада менен. Анан эң кызыктуусу, Украинанын дрондорду чыгарыр арасында кассеталык дрондор пайда болуптур. Алар асманда жарылып туруп, кассеталык боеприпастар чыгарат экен. Кошумча дагы ушул Суджеда Сырский Зеленскийге жарыялады, ар бир орусиялык аскер кармалды деп айтты. Суджага журналисттер бара баштады, Италияга журналисттер алып келди, Украинанын расмий телеканалдарынын журналисттери барды. Анан акырындап ушул Суджадан көп репортаждар чыгып атышат. Ошол мисалы үчүн бул булактын ээси германиялык журналисттер да. Анан негизи баары айтып атышат, эмне үчүн украиндиктер ошо Бучада кылгандай эле орустарды бучылдатып өлтүрүп атышат Суджадан, эмне үчүн комендатура кылып, фильтрация кылып атышат, фильтрационный лагерь кылып баарын алып атышат деп баары азыр сурап атышат да, башкача деп негизи. Анан Путин өзүнүн ордуна мындай Курскту кайтарууга, контртеррористтик операцияны башкарууга бүгүнкү күнү Дюмин өзүнүн баягы кол аскерин, баягы жан сакчысын Дюминди дайындады деп атышат да. Дюминди өзүн баягы Путиндин эң ишенген адамы деп атат, генералдарга ишенбей калды деп атат Путин. Жана ушул адам балким келерки президент деген сөздөрдү айтып жатат да Орусияда. Анан украиндык ветерандар айтып атышат, Вагнер келди дейт, Курскка аябай жакшы согушуп атат, аябай өлтүрүп атат дейт, мындай украиндиктерге катуу сокку берип атат. Бирок Вагнер баягы ушу так фронт билинбегендиктен, дэргэлер каттап жүргөндүктөн, бир жерде турбагандыктан эффективдүү эмес болуп атат деп айтып атышат да. Анан дагы мисалы үчүн англис тилинде Айвар Дайл деген ошол Орто Азия боюнча эксперт бар да, ошо британиялыкпы же америкалыкпы, ал эксперт айтып атат, Казакстанга Орусия кол салмак эле, Орусия Казакстандын астында ачык эле, бирок балким тескерисинче болуп калышы ыктымал деп атат да. Бул Казакстан Орусияга кол салышы ыктымал деп атат. Анан интернетте тарап атышат, орусиялык каналдарда, телеграм каналдарда көрсөтүп атат, украиналык техниканы жайлап атабыз деп. Бирок бул съемкалар негизи таң калыштуу. Бул деген кокусунан баягы Орусиянын авиациялык күчтөрү өзүнүн техникаларын уруп баягы жардырып атышыптыр да, кокусунан баягы. Анткени бул жерде фронт линиясы жок, ушундай адашып алып атат да. Анан Вашингтон Томагавк ракеталарын Киевке бербейбиз деп, бирок андан да укмуш ракетаны берип атышат. Бул JASSM деген. JASSM-R дегендер мисалы үчүн 900 километрге учат. JASSM-дер 370 километрге учат. Алар деген жарым тонналык ракеталар, жаңы, жакында эле Америка Штаттарынын армиясынын баягы аскери дежурствосуна кирди. Булар Томагавктан да каардуу жаман ракеталар, бирок ошону Конгресс бергенге даяр болуп жатат да. Ошол боюнча азыр сөз кылынып атат ошол Америка Кошмо Штаттарында. Анан негизи ошо Курскта аскерий комендатура түзүлдү.
Иркутскта мисалы үчүн кокустугунан кандайдыр бир украиналык тиешеси жок деп айтып атышат орусиялык каналдар. Ту-22М3 деген ракета воз, мындай учак, ракета менен уруучу учак, жапа чекти деп атышат да. Анан негизи баягы ошол ядердик ракеталар менен да сокконго мүмкүнчүлүгү бар ушундай самолеттордук. Темир жол бүт коллапс болуп атат деп атышат азыр маалымат боюнча. Анан Юлиан Рөпке деген бар да, Германиянын аналитиги. Анын маалыматы боюнча ушул Луганск басаңдап атат дейт, орустардын басымы Луганскта басаңдап атат дейт. Чын эле Украина өзүнүн максатына жетти деп жатат да. Анан Верещук дагы айтат, негизи баягы гуманитардык коридорду ачабыз дейт да Курскка. Ар кайсы эл аралык уюм эки жакка тең, Орусия тарабынан дагы, батыш тарабынан дагы Курскка келип элге жардам берсе болот деп айтып атат да. Анан албетте жакында дагы мына кечээки күнү аябай 102 кишини кармап алышыптыр украиндиктер. Анан айтып атышат, булар деген куулук тактиканы да колдонуп башташты. Орусиянын формасын кийип алып келип туруп, баягы биз деген силерге жардамга баратабыз деп коюп, мисалы үчүн Орусиянын армиянын артына келип, баягы отделениялардын, бригадалар, батальондордун артына келип туруп, анан кайра көк повязка, көк мындай белги тагынып алып, кайра баарыңар барымтага алындыңар деп ушинтип барымтага алып атыптыр да бүт ошол Орусиянын срочниктерин адаштырып. Анан Белградка акырындап баягы атайын өзгөчө кырдаал жарыяланыптыр. Анан негизи Герасимов бүгүнкү күнү, Шойгунун кишилерин, бүт Орусиянын бийлиги, министрлердин, баягы генералдарды акырындап сотко берип ушул отургузуп аткан болчу. Анан кээ бир имиштер боюнча бул генералдардын өчү дейт да, ошол Курск генералдардын, Орусиянын генералдардын Путинге болгон өчү деп айтып атышат. Кореневаны басып алып атышат. Кореневаны басып алышты. Ушул акыркы маалыматтардан Британия өзүнүн танктарына макулдук толук берди, баса бергиле деп Украинаны. Анан мисалы үчүн негизи батыш өлкөлөрү бүгүнкү күнү акырындап мурунку өз куралын Орусия территориясына каршы колдонбоо ошо тыянагын артка чакырып жатышат. Кайра өз куралын колдонгонго уруксат берип атышат. Анан дагы Wall Street Journal жазды, түндүк поток деп аталган газ трубасын Европага кеткен негизи Украинадагы ветерандар жана ишкерлер $300,000 кетирип жардырып салышкан дейт. Ага каршы Америка Штаттары чыккан, Германия чыккан. Ошо президент Зеленский ага тыюу салган дейт, аны кылбагыла деп өзүнүн баягы кишилерине. Бирок аны укпай ветерандар баары ошо бизнесмендерден $300,000 алып, мындай өз инициатива, өз ыктыяры менен, өз ниети менен барып туруп ошол Северный поток жардырып салыштыр. 6 украиналык тажрыйбалуу водолазга ошо каржылап дейт да. Ушундай нерсе айтылып атат бүгүнкү күнү. Ал чынбы калппы билбейбиз, бирок Wall Street Journal эч качан ушактарды жазбайт эле да. Демек буларда кандайдыр бир расмий маалымат бар, бирок Украина өкмөтү буга эч кандай тастыктоо жана баягы макулдугун айткан жок да. Ошондой биз кылдык деп айткан жок. Ушундай жаңылыктар болуп атат. Эмне деп ойлоп атасыздар? Кызыктуу заман келиптир дүйнө жүзүнө. Ушундай жаңылыктар өмүрүмдө көрөрүмдү күткөн эмесмин. Мен деген жаш кезимде аябай Орусияны жакшы көрчүмүн. Анткени бизди колония катары кармап алышкан орустар. Бизде бир гана орустардын каналдары иштеп жатышкан, бир гана орустардын жаңылыктарын көрчүмүн. Анан жаш кезимде аябай Орусияны жакшы көрчүмүн. Путиндин эң жакын мындай поклонниги болчумун. Анан өмүрүмдө ушундай күндөр болот деп түшүмө да кирген эмес да. Азыр болсо Орусияда 3 жыл жашадым мигрант болуп. Орусиянын баягы ичинен көрдүм кандай эмне болуп атканын. Анан азыр болсо өтө таң калып атам да. Чын эле бул ядердик держава ушундай абалга чейин бара алабы деп. Азыр колониялык биз деле өнөктөшпүз. Ким билет, балким эртең ОДКБны чакырып калабы. ОДКБга чакырып калса эмне, биз барабызбы? Кыргыз эли барып туруп Орусияны коргойбузбу? Батыш куралы менен тирешебизби? Батыш эксперттер күлүп атат. ОДКБга чакырсак, Кыргызстан 2 танк менен барат деп каткырып күлүп атышат да. Ошондой абалга жетип калдык, ушундай күндөргө жеттик. Оюңар кандай?
кимди колдойт десеңер, мен калыс болгум келет. Мен жүрөгүм эркиндик үчүн, демократия үчүн, мен Украинанын өзүнүн баягы мекенин коргоо үчүн аракеттерин аябай баалайм, таазим кылам. Бирок негизи калыстык үчүнмүн. Экономикалык көрсөткүчтөр боюнча Орусиянын ресурстары баары бир өтө көп. Эгерде Орусиянын эли бириксе, Украина жок болот. Бирок Орусиянын эли дагы ичинен ыдырап баштаганы байкалууда да. Региондор баш ийбей, генералдар баш ийбей, кандайдыр бир ыдыроо да. Демек, бул жерде Украинанын жана батыш өлкөлөрдүн шансы өтө өсүп кетти да, жеңгенге, Орусияны жеңгенге. Эртеси күнү эмне болот экен? Калия едет сатып алыш керекпи? Бункерди казыш керекпи? Эртең дүйнөлүк ядердик согуш болобу, болбойбу? Ар кандай ой тоголор болот. Жакшылыкка эле үндөйлү, жакшылыкты тилейли, жакшылык болсун. Ушу менен согуш токтосун, тынчтык болсун биздин аймакта. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.